Өмүрбек Текебаев, чек ара боюнча коңшулардын көп жылдык планы бар. Бишкекте Атамекен партиясынын саясий кеңеши чогулуп, өлкөдөгү акыркы күндөрү актуалдуу болуп жаткан чек ара маселесин талкуулап жатат. Жыйындын ачылышында партиянын лидери, саясатчы Өмүрбек Текебаев сөз сүйлөдү. Ал чек ара маселесин чечүүдө коңшу өлкөлөрдүн бир топ жылдык стратегиялык пландары бар экенин айтты. Кыргызстан коңшу өлкөлөр менен чек ара маселесин чечүүдө бир кадамда артка чегинбеши керек. Коңшу өлкөлөрдүн Кыргызстан менен чек арага байланыштуу 30-50 жылдык стратегиялык пландары, алдын ала даярдалган протоколдору бар. Алар бизде мамлекет башчылары тез-тез өзгөрүп турарын билишет. Улам бирөө келген сайын жаңы келишимге кол койдурууга ашыгышат. Текебаев ошондой эле акыркы күндөрү талашка түшкөн Кемпир-Абад суу сактагычынын Өзбекстанга берилиши тууралуу маселени талдап, бул жердин стратегиялык маанисине токтолду. Суунун запасы барган сайын азайып жатат. Суунун алдындагы жерди берип койдук деген болбойт. Эртең суу жок болганда бошогон жерге жол салып, Кыргызстандын ири шаарларын бириктирсе болот. Суу сактагычтын алдындагы жерди берип койсок, эртең тоонун үстү менен басып калабызбы, деди Текебаев. Март айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилгенин кабарлаган. Бирок УКМК төрагасынын Кемпир-Абад суу сактагычынын айланасынан коңшу өлкөгө 50 гектар жер берүү тууралуу протоколго кол койгону Кара Суу жана Өзгөн районунун тургундарын нааразы кылган. Мындан кийин Камчыбек Ташиев коңшу өлкөгө 20 гектар жер берилерин айткан. 25 апрелде Ош облусунун Өзгөн районунун тургундары менен жолукканда Ташиев жер берүү тууралуу протоколду жокко чыгара турганын билдирди. Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш аймактарында чек арага байланыштуу чырлар маал-маалы менен катталып турат. Садыр Жапаров казино ачууга бир шарт менен каршы чыгаарын айтты. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Ысык көлүнүн аймагына туристтик көңүл ачуучу жай менен казино куруу жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулоо үчүн кеңейтилген талкуу аянтчасын уюштурууну сунуштоодо. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Эгер коомчулук өлкө аймагына чет өлкөлүктөр үчүн казино ачууга караманча каршы чыга турган болсо, президент Жогорку Кеңеш мыйзам долбоорун кабыл алган кезде чечимге вето коюу каралган конституциялык укугун колдонууга даяр деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Жогорку Кеңештин депутаттары Бактыбек Турусбеков жана Дастан Жумабеков Ысык көл облусуна казино ачууга уруксат берген мыйзам долбоорун демилгелеп, ал 8 апрелде биринчи окууда каралып, колдоо тапкан. Өлкө башчы Садыр Жапаров дагы бул идеяны колдой турганын билдирген. Аскар Акаевич, сиз Бакиевдин этегине намаз окушуңуз керек. Бөрөкулов. Урматтуу Аскар Акаевич, сизди биротоло картайып, басар жолуңузду таппай, нары карап сүйлөгөн сөзүңүздү бери караганча унутуп кое турган акыбалга жетип, старческий маразм басып калганбы дейин десем, сиз азыр 77 эле жашта экенсиз. Бирок Автор ТВ медиа тармагына берген маегиңиздеги ойлонбой сүйлөгөн былжыр сөзүңүздү окуп, соо адам болгондо да өлкөнү 15 жыл башкарган окумуштуу адам мындай сөздөрдү айтпаш керек эле деп таң калдым. Сизди Атамбаевге окшоп дөөдүрөп, оюна келгенди сүйлөй бербейт деп, подкаблучник экениңизге карабай, Атамбаевден бийик коюп келгенбиз. Ошол сыйыңыз менен жүрө бербедиңиз. Акырын басып, ойлонуп сүйлөп, бале каяктан келет? Өзүң тилеп албасаң деп коюшат. Сиз менин өлкө башкаруу мезгилинде үй бүлөлүк клан жок эле, үй бүлөлүк кланды Бакиев түзүп кетти деп ушул турган 77 жашыңызда болгондо да орозонун ыйык күндөрүндө ыйманыңызды жутуп койгондон уялсаңыз боло. Эмне, арадан көп жыл өтүп кетти. Эл унутуп калды деп ойлойсузбу? Кыргызстанды мышык ыйлай турган акыбалга алып келген сиздин 15 жылдык башкарууңузду унутуп болот бекен. Сиз өлкөнү талоонго коюп, фабрика, заводдорду талкалап, сатып, менчиктеп кыргыз элин жоор болгон эшекке мингизгениңиз. Илим билим, маданият жана искусство, спорт, медицина, айыл чарба, мал чарба, койчу баардык тармакты жер менен жексен кылганыңыз аз келгенсип, өлкөдө кадр маселесинде кирбеген жерге киргизип кеткенсиз. Бийлик кызматтарына, билимине, саясаттагы эмгек жолуна карабай, жалаң аялыңыз Майрамдын сыноосунан өткөндөрдү дайындап калгансыз. Сиздин президент деген куру эле атыңыз болбосо, өлкөнү Майрамыңыз башкарып калганын бүткүл эл билет. Эл оозуна элек коюп болобу? Бир адам билген сыр тайна. Бул сыр.
Ал эми эки адам билген сырды көчөдөгү ит да билет. Бир күнү ошонун сыңарындай кызматка орношом дегендер дипломат толук акчасын көтөрүп, майрамыңыздын алдынан өтүшкөнүн баары эле ырдашып айтып жүрүшкөн. Ошол жылдары акчасы жок болуп, майрам эженин алдынан өтпөй калгандар ким экенине карабай кызматтан шыпырылып түшчү экен. Эми жооп бериңизчи, бул үй бүлөлүк клан эмне? Сиз президент болуп турганда уулуңуз, кызыңыз бирдейинен депутат болушкан, бир үй бүлөлүк клан деп эсептелбейби? Агаңыздын чоң кызматтарда иштегенин айтып, ал мага чейин жана менден кийин деле кызматтарда жүрдү дейсиз. Эмне Бакиевдин үкөсү Жаныш Бакиев, баласы Марат Бакиевдер Курманбек Салиевичтин президенттик учурунда жаңы эле пайда болдубу? Ага чейин алар эч жерде иштебеген, эч ким тааныбаган адамдар беле. Жаныш Бакиев СССРдин убагынан баштап аскердик карьерасын түптөп, сиздин 15 жылыңызда толук сиз менен иштешип, кыргыз элине эмгеги сиңбеди беле? Өзүңүз өз колуңуз менен сыйлык, наамдарды тапшырбадыңыз беле? Жаныш Бакиев, Марат Бакиевдер Баткен согушуна катышкандары эсиңизден чыгып кеттиби? Сиздин агаңыз мурда кийин чоң иштерде иштесе, үй бүлөлүк клан болбой, ал эми Бакиевдердики үй бүлөлүк клан болуп калабы? Сиз президент болгондо агаңыз ошол эле кызматтарында иштесе болот да. Бакиев үкөсүн, баласын ээлеп турган кызматынан бошотуп, ишсиз калтырыш керекпи? Эмне үчүн андай болуш керек? Эмне сиздин көчөгүңүзгө алтын жалатылганбы же сиз хандын кызысызбы? Уялбайсызбы? Чоң эле аксакал адам карыганда калыстыктан тайып, акылыңызды жеп бүтүргөндөн. Керек болсо сиз Бакиевдин этегине намаз окушуңуз керек. Рахмат деп чөгөлөбөсөңүз да көзүн тиктеп карап, ыраазычылык билдиришиңиз керек. Себеби Бакиев 5 жыл өлкө башкарып, бир да жолу сиздин атыңызга жаман сөз айтып, акаарат келтирген эмес. Болбосо сиздин үстүңүздөн чөмүчтөп эмес, чакалап жугунду куйса жарашат эле. Себеби сиз өлкөнү сазга тыгып, алтындан үлүшүбүздү тыйынга түшүрүп, кыргыз элин бүкчүйтүү өлкөдөн чыгып кеткенсиз. Раматылык уулуңуз Айдардын жебеген богу деле калбаган. Бирок Бакиев сиздин үй бүлөңүздүн аброюн түшүрө турган сөз айтпаган. Сиз бар быдырыбызды талкалап, бирок бир да жаңы нерсе жаратпай качып кеттиңиз. Талкалап жатканда Акай атаңыздан калган мурас мүлктөй талкаладыңыз. Тургузганга келгенде кыргыздарды кайда көрдүм кара эшек, жолдо көрдүм жоор эшек, бар өзүңөр тургузуп алгыла деп кол шилтеп кыргыздарга көчөгүңүздү чапкылап кетип калгансыз. Ошол сиз талкалап түбүнө жеткен экономиканы Бакиев жаңыдан нөлдөн баштап көтөрдү. Бар билимин, бир күчүн жумшап көтөрдү, бирок Акаев жаман деп бир да жолу наалган жок. Бакиев эркек экен, эркек болгондо да ата тарбиясын көргөн. Тамырларында накта кыргыздын каны чуркаган чыныгы эркек экен. Бакиевден кийин көрдүк го, сырткы көрүнүш эркек, а бирок ички дүйнөсү ирип-ширип калган ушакчы катын окшогон башчыны. 6 жыл оозунан Бакиев түшпөдү. 7 апрелде өздөрү элди атып, Бакиевге шылташты. Ячейкаларды, мүлктөрдү уурдап бөлүп алышып, аны да Бакиев алып чыгып кетти дешти. Түштүк согушун өздөрү баштап алышып, аны да Бакиевдин эсебине жазышты. Атүгүл Бакиев кеткенден кийин арадан 6 жыл өтүп, ТЭЦ жарылганда да Бакиевдин атын кошуп сүйлөп жатканын өз кулагым менен укканмын. Аскар Акаевич, сиздин ыр жомок кылып айта турган толгон токой кемчилдиктериңиз ор коюп турса да, Бакиев ичине жутту. Чыныгы журт атасы экенин мүнөзү менен далилдеди. Жаман катынга окшоп, азыркы сиздей болуп ар студияга барып, өз бар шоурусун башкага оодарган жок. Бакиев 5 жыл кылган иштерди силер Атамбаев экөөң, кошумчасына Самозванка Мырка үчөөң биригип да жасай алган эмессиңер. Сиздин мындай пысмыйган, подлый адам экениңизди Аксы окуясынан кийин билгенбиз. Ак үйгө бастырып барышпаган. Сизден бийлик талашпаган, атүгүл Аксынын рай администрациясына да жете эле келди, ээн талаада аттырып, баарыңар топтолуп ошондо да Бакиевге күнөөнү оодаргансыңар. Эл деген сынчы болот, элдин көзүндөй көрөгөч, сезиминдей калыс касиет жок эч жерде. Аксы окуясынан кийин эле Бакиевди ЖКге депутат кылып шайлаганыбызда, аксылыктар Бакиевге 95% добуш берген. Бакиевдин тырмакча күнөөсү болсо, Аксы эли добуш берет беле? Бакиевди бир ууч трайбалисттер тобу жалган жала, куру доомат менен кууп салышты. Бирок аны сыйлаган, аны сагынган, аны баалаган миллиондогон эли бар. А сиздинчи, Бакиевдей сыйыңыз барбы? В этом я очень сомневаюсь, так что Бакиевди өз жайына коюп, өзүңүздүн басып өткөн, анча деле жакшы эмес эмгек жолуңузду кантип тазаласам болот деп аракет кылыңыз. Жашыңыз бир топко барып калды. Буягынан нарагы жакын болуп, акыйкат сүйлөп үйрөнүңүз. Бирөөгө акаарат кылганды токтотуп, дейт Шамурза Бөрөкулов.
Садыр Жапаровдун соц тармактагы расмий баракчалары верификацияланды. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун Facebook жана Instagram расмий баракчалары верификацияланды. Президенттин социалдык тармактагы баракчаларында верификация белгилеринин пайда болгонун көрүүгө болот. Эми кайсы социалдык тармактар Садыр Жапаровго расмий түрдө тиешелүү экени көрүнүп турат. Учурда президенттин атынан ачылган фейк аккаунттар ондоп саналат. Буга чейин Садыр Жапаровдун Телеграмы делген канал президентке тиешеси жок экенин өлкө башчынын маалымат катчысы Галина Байтерек айтып чыккан. Кыргыз өлкөсү алдамчылыкка шектелген Кытай жаранын өз өлкөсүнө өткөрүп берди. Кытайдын коомдук коопсуздук министрлигинин экономикалык чөйрөдөгү алдамчылык боюнча жазык жоопкерчиликке тартуу үчүн Кытайдын жараны Ян Янхуэйди өткөрүп берүү жөнүндөгү суроо талабы канааттандырылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, ушул жылдын февраль айында аталган эл аралык издөөнүн фигуранты мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматы тарабынан кармалган. Жогоруда аталган адамды өткөрүп берүүнү Кыргыз өлкөсүнүн юстиция министрлигине караштуу мамлекеттик жаза аткаруу кызматына тапшырылган. 23 апрелде издөөнүн фигуранты Торгарт автожолу чек ара посту аркылуу Кытайдын компоненттүү органдарына өткөрүлүп берилди деп жазылат маалыматта. Оразайым Нарматова: Садыр Жапаров казино ачып, каралардан карызын кутулабы? Азыркы бийликтин сынчысы Оразайым Нарматова президент Садыр Жапаров тууралуу бир топ сындарды видео кайрылуу аркылуу айтып өттү. Ал өз сөзүндө президенттин казино ачуу тууралуу пландары туура эмес экендигин, ажылар бул арам нерсе экенин айтып жатышса дагы укпай жатканын, талапкер кезинде мектептерге ыйман сабагын киргизебиз деген Жапаров азыр кумар оюндарын адал деп жатканы таптакыр акылга сыйбаган нерсе экенин айтып өттү. Ворухта эки өспүрүмдү кыргыз чекарачылары кармап, кайра бошоткону кабарланды. Тажикстандын Исфара шаарынын бийлик өкүлдөрү Ворух анклавында жашаган эки өспүрүмдү кыргызстандык чекарачылар кармап, суракка алганын билдирди. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазды. Маалыматка 8-класста окуган эки окуучуну 25 апрелде мал жайып жүргөн жеринен кыргыз чекарачылары кармап алып, уруп согуп суракка алышканы айтылат. Алар Исфаранын жергиликтүү бийлиги жана тажик чекарачыларынын кийлигишүүсү менен бошотулганы кабарланууда. Азырынча бул маалымат боюнча Кыргызстандын тиешелүү бийлик органдары комментарий бере элек. Буга чейин Лелек районунда 19-21 жаштагы жигиттер 24 апрелге караган түнү чек арага жакын аймакта үй салып жаткан жеринен дайынсыз жоголгон. Эки жаранды 24 апрелде кечке жуук Тажикстандын күч кызматтары алып кеткени маалым болуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин бошотулган. Жарандар кайтып келгенден кийин Тажикстандын аскер кызматкерлери өз аймагында кармап турган учурда ур токмокко алып, аскер бөлүктөрү тууралуу суроолорду узатканын жергиликтүү журналисттерге айтып беришкен. Кыргызстандык эки жаранды уурдоого байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий дүйшөмбүгө нота жиберди. Депутат Матраимов менен Мадумарды мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүш керек. Чек ара маселесинен бийликтин чегингени бул кемчилик кетиргени же болбосо бул жергиликтүү элдин жеңиши катары сыпатташыбыз керек. Кандай болгон күндө дагы Кемпир-Абаддагы акыркы окуяларда өкмөт чечкинсиз кадамга барды. Эл менен эсептешпей барганы эң негизги себеп болду. Эл өзүнүн талабын биринчи жолу аткара алды, же болбосо баш мыйзамда бийлик башында эл турат дегенди биринчи жолу далилдеди. Эгерде кара суунун карапайым эли кайраттан кайтпай, каккан казыктай болуп турбаганда, өзгөндүн эли өзгөчө эл экенин, өзгөнүн жери өлкөнүн жери экендигин өздөрү далилдебегенде маселе башкача чечилмек. Дегеним, эгерде Камчыбек Кыдыршаевич баштаган өкмөттүк комиссия бул маселени ачыктабай туруп эле жогорку кеңешке алып келгенде жабык эшик артында эле каралмактагы, ал заматта эле кумаркана мыйзамы сыяктуу кабыл алып берип коймок болчу. Камчыбек Кыдыршаевич алабармандыкка барып алды да, деген күндө эле Ташкент протоколун алдын ала айтып алды. Анан кайта өзү баштап, кайта өзү чегинип калды. Мындайча айтканда, өзүн өзү отурган жеринен чоң нерсени үйүп алды. Маселен, 100 гектар жерди сураганда 50 гектарын бердим. Кайта ал жер застава экен деди. Бул элди ойготуп, ойлонтуп койду. Деги эле Камчыбек Кыдыршаевич бул комиссияны жетектебеш керек эле. Атайын кызмат деген бул жарым-жартылай жабык ведомство да. Элестет, Таштемир Айтбаев, Токон Мамутовдардын эл менен аралашып, эл менен айтышып жүргөнүн, булар деги эле көрүнчү, билинчү эмес да. Ушул жерге келгенде чоң чекилик болду. УКМКнын да авторитети түшүп калды. Эл менен айтышканы туура эмес болду да. Ачыгын айтыш керек. Камчы ачууга алдырып койду. Анткени Ташкент протоколу прокол.
прикол болуп кетти. Мына ушуга ачууланды. Анткени ошого жооптуу адам элден чегинип калды. Эл бербейбиз дегенде бербейбиз деди, бирок беребиз деп келбеди беле. Ушул жерге келгенде башкача сезди ал. Кара суу өзгөн эли каккан казыктай турду. Аны да уюштурду деп жатышат. Эгерде Кара суудагы митингди Матраимов, өзгөндү Мадумаров уюштурган болсо, анда аларды баракелде деп мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүш керек. Анткени алар мамлекеттин бүтүндүгүн, жерин сактап калды. Бирок андай эмес да, айтып атышат, мунун артында тиги же бул саясатчы турат деп. Кеп андай эмес. Кеп эл өзү чыкканында. Муну баары көрүп атышты. Мен учурдан пайдаланып Кара суунун кайратынан кайтпаган карапайым элине ырахмат айтат элем. Силер каккан казыктай болуп турган үчүн Кемпирабад сакталып калды. Өзгөндүн элине өзүмдүн атыман ыраазычылык айтат элем. Силер өлкөнүн жерин, бөлкөнүн келечегинен айырмалап, өзгөндүн жери эмес, өлкөнүн жери экенин өзүңөр далилдебегенде мыйзамды алып өтмөк дагы чек ара маселеси чечилип, Кыргызстан утулуп калмак болчу. Кыргызстандагы Кемпирабад суу сактагычын Өзбекстанга өткөрүп берүү маселеси каралып, УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев Ташкентке барып протоколго кол коюп келген. Бирок жергиликтүү эл каршы чыгып 25 апрелде берилбей тургандыгы маалым болду. Булак fact.kg сайты.